Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынын бардык областтарында бүгүнкү күндө мигранттарга каршы рейдтер жүрүп жатат. Бул жыл жыйынтыгы десек болот. Алдыда ушул боюнча кененирээк токтолобуз. Ассаламу алейкум, урматтуу Чыкмекит катталуучулары, кайрадан эле мекендештерге зарыл болгон миграция жаатында маалымат берүүнү туура көрдүк. Бул Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерге пайдалуу жана маанилүү деп эсептейм. Андыктан ошолордун группа контакттарына максималдуу түрдө жиберип койгонду унутпаңыздар. Бүгүнкү күндө жыл жыйынтыгы болгонуна байланыштуу бир эле Москва жана Москва областында эмес, бүтүндөй Россия Федерациясында мигранттарга каршы рейдтер жүрүп жатат. Биздин мекендештерибиз эмнени эске алыш керек, эмнелерге так болуш керек, бүгүнкү күндө ошол боюнча маалымат беребиз. Ошондой эле бекер маалыматтарды, бекер жардамдарды биз кайсыл жактан алсак болот деген дагы мекендештер бар. Ушул видеону атайын ушул Россия Федерациясында жүргөн мекендештер үчүн чыгарууну туура көрдүк. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз көчөгө чыкканда кандай документтерди алып жүрүү керек? Биринчи очередь паспорт, миграционный карта 3 айдан жогору болгон болсо сөзсүз түрдө артына штамп печат басылыш керек. Ошондой эле эмгек келишим, Сахаронун бардык кагаздары, ошондой эле Амина тиркелген сиздин телефонуңуз, смартфонуңуз, азыр бүгүнкү күндө регистрация ошол менен көрсөтөсүздөр. Ол күн сайын бир сыра кирип чыгасыздар. Аминага ар 3 күн сайын МВДга жашаган тууралуу жиберип турасыздар мекендештер. Анын баарыңыздар эле билесиздер. Бүгүнкү күндө рейдте ушул документтерди биринчи кезекте текшерет. Эмгек келишим дагы 2 түрү бар. Ошону баса белгилеп кетели. Кандай десеңиздер, көпчүлүк мекендештерибиз эмгек келишимди сатып алат. Бүгүнкү күндө сатып алганда алар базага киргизет, налоговый гана жиберип атат дагы, МВДга жибербей калат. Ошол учурда сиздер реестрге түшөсүздөр, ошондой эле мыйзам бузуу болуп эсептелесиздер мекендештер. Себеп дегенде алар МВДга көпчүлүгү жибербей коет, көпчүлүгү жиберет мекендештер. Ошондуктан мен базада трудовой договорум көрсөтүп жатат. Мен трудовой договорум болсо дагы реестрге түшүп калдым деген мекендештерибиз дагы жок эмес. Ошолордун бир көйгөйү МВДга сиздер жөнүндө, трудовой договоруңуздар жөнүндө МВДга жөнөтүлгөн эмес. Ал дагы бир себеп десек болот. Ошондой эле экинчи себеп, бүгүнкү күндө эмгек келишимде сиздер 30 000, 40 000, 50 000 айлык көрсөтөсүздөр дагы, бирок картаңыздарга 100-120 000 акча келип түшүп жатат. Ошондой эле акчалар Кыргызстанга которулуп жатат. Ошонун дагы бир себептери менен түшүп жатасыздар. Дагы үчүнчү себеби, сиздер мурун загран паспорт менен банк карталарын алгансыздар, кийин келип ID карт менен Сахарага өткөзсүздөр, ID карт менен МВДга тапшыргансыздар, бирок картаңыздар блок болуп турат. Реестрде жоксуңар, ID карт, ал эми картаңыздар блок. Себеп дегенде сиздер заграныңыздар түшүп калган, загран жөнүндө сиздер маалыматты МВДга берген эмессиздер, ошон үчүн картаңыздар дагы бир себептен блок болуп калат мекендештер. Себептери бир канча көп, айта берсе өтө көп убакыт алат. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз кайсыл жактан туура так бекер маалыматты алсак болот. Азыркы учурда рейдте мен агамды же иними же күйөөмдү, жолдошумду полиция кызматкерлери 2 суткадан бери отделениеден алып отурат, же кое бербей атат, же депорт кылып айтат, бир кагазга кол коесуң деген дагы кайрылуулар бүгүнкү күндө бар. Ошол мекендештерибиз кимге кайрылуу керек? Бүгүнкү күндө элчиликтин горячий номерлерин, ошондой эле эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн 2 номерин, ошондой эле элчиликтин 2 ушундай мигранттардын көйгөйүн айта турган 4 номерди койдум. Ошол жакка бүтүндөй Россия Федерациясында жүргөн мекендештерибиз кандайдыр бир миграция жаатында мыйзам бузуулар болсо, ошондой эле көйгөйлөр болуп жаткан болсо, ошол жакка түз байланышып көйгөйүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Мамлекеттик деңгээлде чечип бергенге аракет кылат. Ошондой эле бизди Россия Федерациясынын кайсы областтарында көрүп жатасыздар? Сөзсүз комментарийге жазыңыздар, же болсо ошол
областтын консулдук бөлүмдөрү адрестери керек болсо жазыңыздар, мага керек. Биз ошол областта же ошол шаарда иштейбиз деп. Сөзсүз биз ошол областтын консулдук бөлүмдөрүн же ошол областка жакын консулдук бөлүмдөрүнүн номерлерин, адрестерин жибергенге аракет кылабыз. Бүтүндөй Россия Федерациясында жүргөн консулдук бөлүмдөрдүн номерлерин таап сиздерге жибергенге аракет кылабыз мекендештер. Ошондуктан документтерге сак болуңуздар. Ушул горячий номерлерге чалып, миграция жаатында көйгөйлөрүңүздөрдү ошондой эле сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Дагы эскертүү кете турган нерсе мекендештер, бүгүнкү күндө Россия Федерациясында WhatsApp, ошондой эле Telegram'дан чалуулар иштебей жатат. Ошондуктан сиздер түз байланыш кылыңыздар, сотовый связь менен байланышка чыксаңыздар, бул туурараак болот дейм. Андан кийин сиздер бир адам менен сүйлөшүп бүткүчө эле занят болуп, эки киши болуп занят болсо, сразу комментарийге жазып, бул номер иштебейт, бул номер албайт деп ушундай негатив жазбаңыздар. Кичине сабыр кылып күтүп туруп, кайра салсаңыздар, алганга жооп берет. Себеп дегенде бул жерде элчиликтин эки номери бүтүндөй Россия боюнча бир убакта алып жооп бериш кыйын, аны дагы эске алыңыздар. Ошондой эле Эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясында өкүлчүлүгү дагы бир убакта эки номер 20 адамды тейлей албайт десек болот мекендештер. Атайын мен ушул мигранттар ушул жактан маалыматтарды алсын, жардамдарды алсын, суроолоруна бекер консультацияларды алсын деп ушул номерлерди койдук. Дагы түшүнбөгөн суроолор болсо, ким кайсы өлкөдөн жазып жатат, башка өлкөлөрдүн дагы элчиликтердин, ошондой эле консулдук бөлүмдөрүн дагы биз сиздерге жөнөткөнгө жардам беребиз. Били Россия эмес, Европадан, Америкадан, ошондой эле Кореядан көрүп жүргөн мекендештер болсо, ошол жактындагы элчиликтердин номерин, ошондой эле консулдук номерлерин сиздерге жибергенге аракет кылабыз. Сиздер эгерде ошого муктаж болсоңуздар мекендештер, ким кайсыл жактан көрүп жатат, сөзсүз комментарийге жазыңыздар, плюс белгисин калтырыңыздар. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.